Быштак менен пирог жасайбыз. Алгач ирет камырын даярдап алабыз. 2 жумуртка, 200 грамм кумшекер жана каймакты коюп, үстүнө дагы ванилин же болбосо ванильный сахар, көбүрткүч, разрыхлитель кошуп, баардыгын тегиз кылып аралаштырып алабыз. Жумуртка сөзсүз жылуу болуш керек эмес. Албетте холодильниктен деле алып чыгып даярдай берсеңиз болот. Баардыгын жакшылап тегиз кылып аралаштырып алабыз жана ошол эле убакытта майды эрите беребиз. Андан соң эриген майды кошобуз. Маргарин же сливочный май болушу мүмкүн, өзүңүздүн табитиңизге караша. Жана камыр жууруп баштайбыз. Унду 2-3кө бөлүп алып, буга чейин ээлеп даярдап алабыз. Баардыгын салып жана жумшак камыр жууруйбуз. Un жарым килограммдан 600 граммга чейин кетиши мүмкүн. Ошондуктан ула мазасынан салып жууруйбуз. Андан азыраак же көбүрөөк кетиши мүмкүн. Бул жумуртканын көлөмүнө жана унга жараша болот. Мынакей ушундай жумшак камыр болот. Сөзсүз мындай камырды морозильникке 15 мүнөткө коюп коюшубуз керек. Сыртынан баштык кийгизип, эгерде муздаткычка жөн эле коебуз десеңиз, анда 1-1,5 сааттай туруш керек. Батыраак болуш үчүн биз морозильникке салабыз. Ал убакта начинкасын даярдайбыз. Мен даяр творог алдым, быштак жана 1 жумуртка, анан 1 жумуртканын агын коштум, сарысын кийин пирогду майлаганга калтырып койдум. Эми бул экөөнү жакшылап аралаштырып, тегиз кылып аралаштырып алабыз. Вилка же болбосо кашык менен өзүңүзгө кандай ыңгайлуу болсо, ошондой кылып аралаштырып алабыз. Эгерде быштак таттуу эмес болсо, 200 грамм кумшекер жана ванилин кошуп койсоңуз болот. Мен дагы 4 кашык каймак кошуп койдум. Албетте бул сиздин каалооңузга жараша. Каалабасаңыз кошпой деле койсоңуз болот. Менин быштагым бир аз катуураак болгондуктан, плотный болгондуктан, орусчара айтмакчы, ошондуктан каймак коштум. Эгерде быштак суюгураак болсо, каймак кошуп керек эмес. Жакшылап тегиз кылып аралаштырып алып коебуз. Ал убакта камырыбыз дагы даяр болду. Столдун үстүн ундап жана 2 тегиз эмес бөлүктөргө бөлүп алабыз. Кичирээкин алып коюп, чоңун тоголоктоп жайып баштайбыз. Камырыбыз муздаткычта туруп, морозильникте туруп иштегенге абдан оңой болуп калды. Колго жабышпайт жана үбөлүккө да жабышпайт, бирок ошол эле убакта абдан назик камыр. Ошондуктан абайлап акырындан иштейбиз. Даяр болгон камырды ушинтип видеодогудай үбөлүккө ороп алып, жана листке салып алабыз. Көлөмүн видеонун алдына калтырып коем, ошол жактан тапсаңыз болот. Камырды листке салгандан кийин ашыкча жерлерин кесип алып, жетпеген жактарына кошуп, листтин формасын кайталайбыз. Жана бир аз, орустар айтмакчы, бортик кылып коебуз, чекесине начинка агып кетпеш үчүн. Эми начинканы камырдын үстүнө салып, тегиз кылып жайып алабыз. Ар бир жагына тегиз жеткидей кылганга аракет кылыңыз. Албетте даамдуу болот. Жумуртка кошкондуктан быштагыбыз акпай, тегиз болуп, жакшы бышат. Ушул эле убакытта духовкаңызды сайып койсоңуз болот. Албетте жылый берсин. Жылыган духовкада пирог жакшы көтөрүлүп, жакшы бышат. Калган кичинекей камырыбызды жайып алып, өзүңүздүн табитиңизге жараша козусоңуз болот. Албетте гүлдөрдү кесип алсаңыз болот. Же болбосо видеодогудай кылып, өзүңүз каалагандай узор кыласызбы, гүл кыласызбы, өзүңүзгө жаккандай коздоп алабыз. Жана чекелерин бириктирип коебуз, бышканда ажырап кетпеш үчүн. Ушундай видеодогудай кылып
бекитебиз. Начинкадан алып койгон жумуртканын саарысы менен үстүн майлап алабыз жана уже жылыган духовкада бышырып алабыз. Мынакей достор, ушундай жакшынакай даамдуу назик пирог болуп чыкты. Албетте рецепт жакса лайк басканды унутпаңыз, каналыма катталыңыз. Ашкана KG каналында болдуңуз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз.